Акыркы вакыттарга алынган билим жаатындагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Сезим Сагынбекова, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкүдөн кыскача. Бишкекте мектеп жана бала бакчаларга кооптуу баскычтар орнотулду. Лейликте 65 мектеп иштей баштады. Залкар сүрөтчү кооперативке 110 жыл. Бишкекте тамак аш лабораториясы ачылды. Ленин районунун 30 мектебине 18 мектепке чейинки билим берүү мекемесине жана балдар чыгармачылык борборуна кооптонуу баскычтары орнотулду. Ага шаардык казнадан 1 миллион сом каралган. Баскычтарды орнотуу үчүн мамлекеттик сатып алуулар порталында Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын борбордук мониторинг станциясына кошулуу менен Ленин районунун мектептерине жана бала бакчаларына сигнализация орнотуу боюнча кызмат көрсөтүүлөргө сынактар өткөрүлүп, 935 424 сом суммасында Информ плюс жоопкерчилиги чектелген коому менен 2 келишим түзүлгөн болчу. Баткен облусунда акырындык менен билим уялар окуучуларга эшигин ачып баштады. Учурда Лейлик району боюнча 65 мамлекеттик бир жеке менчик мектеп окуучуларга эшигин ачты. Райондогу Кулунду айыл өкмөтүнө караштуу Максат айылындагы Максат орто мектеби күйүп, тонолуп кеткендигине байланыштуу ишин токтоткон. Бүгүнкү күндө балдарды онлайн билим алуусуна шарттар жаратылууда, ал эми балдар бакчасы да акырындык менен наристелерди кабыл алууну баштады. Бир мектеп иштебей турат, ал Максат Кулунду айыл өкмөтүнө караштуу Максат айылындагы Максат орто мектеби. Бул мектеп кечеги агрессорлордун кол салуусунан кийин күйүп кеткен айрым бир жерлеричи. Анан көп эшик терезелери талкаланып, мебелдери талкаланып, оргтехника жана ашкана эмеректери тонолуп кеткендиктен, анан элдин бардыгы башка айылдарга качып чыгып кеткенине байланыштуу окулбай турат. Бүгүнкү күндө азыр элдер ошол жерге эми түшүп барып атат бала чакасы менен. Кудай буйруса наркы жумадан онлайн форматта окутууну баштайбыз. Экинчи балдар бакчалары боюнча муниципалдык 53 балдар бакчасы жана 10 жеке менчик балдар бакчасы бар район боюнча. Бүгүнкү күндө бизде 10 менчик балдар бакчасы толук кандуу иштеп жатат жана 52 муниципалдык балдар бакчасы иштеп атат. Бир гана бала бакча иштебей турат. Бул ошол эле Максат айылындагы Сейтек балдар бакчасы. Бул дагы ошол баягыдай снаряддын огу тийип, дубалдарын бузуп салган, эшик терезелер талкаланган. Ошондуктан бул бала бакчадагы азыр убактылуу иштебей турат. Мына ошол. Онлайн окутууну эми Кудай буйруса наркы жумадан баштайбыз деп турабыз, эл бала чакасы менен толук баргандан кийин. Борбор калаанын Кара Жыгач конушунда номер 17 Айкүн жаңы бала бакчасы ачылды. Мектепке чейинки билим берүү мекемеси 280 балага ылайыкташып, жаңы заманбап эмеректер менен толукталган. Бакчанын биринчи кабатында оюн бөлмөлөрү, кампа, бөлүштүрүүчү ашкана, уктоочу бөлмөлөр, жуунуучу бөлмөлөр, кабыл алуу бөлмөлөрү бар. Экинчи кабатта музыкалык жана спорт залы, методикалык кабинет, оюн бөлмөлөрү, кабыл алуу бөлмөлөрү, кампалар жана башка бөлмөлөр каралган. Эми бул жерге 2 жаштан 6 жашка чейин балдар кабыл алынып, жалпы 6 тайпага бөлүнөт. Имараттын жалпы аянты 1463 чарчы метр, аймагынын аянты 4900 чарчы метрди түзөт. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Япон таануу институтунун коомдук тамак аш азыктарынын технологиясы багытынын лабораториясынын ачылышы болуп өттү. Лаборатория аталган багытта окуп жаткан студенттерге чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Япон тамак аштарын жасоону окутуу үчүн Япониядан атайын адис келген. Университеттин ректораты менен япониялык өнүктүштөр бири-бирине ийгилик каалап, мындан аркы кызматташтыктын жемиштүү болушуна тилектеш экендиктерин билдиришти. Чүй жана Талас облустарынын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарын ээлөөгө компьютердик тестирлөөнүн экинчи айлампасы өткөрүлдү. Талас облусу боюнча конкурстун экинчи айлампасына катышуу үчүн 109 талапкер документ жиберип, андан 96 адам тестирлөөгө катышуу укугун алган. Талас мамлекеттик университетинде өткөн тестирлөөгө жалпы 93 адам катышып, жалпы 3 талапкер сынакка келген жок. Жыйынтыгында 45 талапкер босого балл же андан жогору пай топтоду.
Бул катышуучулардын 43,2% түзөт, ал эми Чүй облусу боюнча экинчи айланпага 180 адам документ жиберген. Анын ичинен 26 талапкер документтердин толук пакетин тапшырган эмес. Мындан улам 154 адамга тестке катышуу укугуна ээ болду. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде өткөн компьютердик тестирлөөгө жалпы 146 адам катышып, 8 талапкер сынакка келген жок. Тестирлөөнүн жыйынтыгы менен 71 талапкер 60% чектен жогору пай топтогон. Бул катышуучулардын 48,6% түзөт. Белгилей кетсек, Талас облусу боюнча 46, Чүй облусу боюнча 86 ваканттык орун бар болчу. Бишкек шаарындагы номер 5 кесиптик лицейде курулуш тармагына тиешелүү болгон кесипти тандагандардын саны көп. Окуу жайда канча студент бар, шарттар кандай, дагы кандай кесиптер окутулат, кезектеги сюжеттен көрө аласыздар. Көз жоосун алган жыгач буюмдары, алардын бөлүктөрүн бири-бири менен туташтыруу, ошондой эле музыкалык аспаптардын баары дал ушул жыгач устанын колунан жарылат. Түйшүктүү экенине карабай, адамга жагымдуу маанай тартуулаган бул кесипти тандаган көп. Алардын бири Азамат Абдыжапаров. Ал Бишкектеги номер 5 кесиптик лицейине 9 класстын базасы менен устачылыктын сырларын үйрөнүү үчүн келген. Мурдатан бери ошону тапшырайын деп аткам. 9дан кийин алып келип билип окуудан чыгып жака тапшыргам. Келечекте жакшы мастерлердин биринен болоюн деп өзүм ишкана ачайын деген ниетим бар. Сентябрдын башында лицейге келген балдар аз убакытта устага керектүү аспаптар менен таанышып, кайсы учурда колдонуларын өздөштүрө баштаган. Инструменттер менен таанышып, изделияларды кандай чыгарып атканын тааныштырып атабыз. Анан первичный сборкасын баштады балдар. Бардығы балдар 9 класстан бүтүп келишкен. Өңгөчөсү быйыл мурда 3 жыл эле, азыр 2 жыл эле окуп калышты. Булар 2 жылдан кийин өзүнүн теңде классташтар менен мектепте окуган, ошолор менен бирге бүтөт. Бирок өзгөчө булардын эмеси, өзгөчөлүгү мектепти бүтөр менен, лицейди бүтөр менен 2 диплом, 2 документ алып чыгат. Бирөө диплом кесиби боюнча, экинчиси аттестат, мектептеги аттестаты. Лицейге 9 класстын жана 11 класстын бүтүрүүчүлөрү кабыл алынат. Дагы бир өзгөчөлүгү, мындагы балдар мурун 3 жыл окуса, эми 2 жыл болду. Булар биринчи курстан баштап өндүрүштүк окуусу болот. Жумасында 2 жолу. Анан кийин биринчи курстун аягында 1 айга практикага чыгат. Ошол чыккандан кийин ошо предприятиялар көп. Ошолордун биздин база предприятиялар бар, ошолордо иштей баштайт. Июль-августта алар өздөрүнчө иштейт, кааласа иштейт. Анткени ошол учурда каникул болот. Көбүнчө балдар ошол цехтерде калып калат да. Андан кийин окуу башталганда уже алар түштөн кийин барып ошол цехте иштей баштайт. Ар бир үйдө мебель бар, аны оңдош керек, эметиш керек. Өзү билсе, колунан келсе, өзүнө сатып алат, сата албай өзү кылып алат. Биздин окуучу балдар көбүнчө бүтүп алып туруп, цехтер ачып атат, өзүнчө жекеме, кичинекей жекемелерди ачып атат. Анан өздөрүн өзү багып кеткенге шарт түзүп бере атабыз да. Аталган лицейдин мугалимдеринин айтымында быйыл колөнөрчүлүккө кызыккандар көп. Өзгөчө курулуш тармагына байланышкан кесиптер. Азыр лицейде ширетүүчү, сантехник, жыгач усталардагы студенттер басымдуулук кылат. Самостоятельную работу начали. Вот тогда проводится. Айсулуу Гайбула кызы, Эржик Тилекбек уулу, Айсырга Кадырова, билим жаңылыктары, Бишкек. Самый первый инструктаж как называется? Залкар сүрөтчү кооперативдин 110 жылдык мааракеси белгиленди. Мааракеде жаш сүрөтчүлөргө жарыяланган сынактык жеңүүчүлөр аныкталып, баалуу белектер тапшырылды. Кенен Асель Эрмекованын материалында. Залкар сүрөтчүнүн мааракеси өзү туулуп өскөн Төлөйкөн айылында белгиленди. Эскерүү кечеде кооперативдин басы өткөн жолу айтылып, ага арналып ырлар жаңырып концерттик программа уюштурулган. Мындан сырткары коомдук саясий иштерге активдүү катышып, өлкөнүн маданият тармагынын өнүгүүсүнө чоң салым кошкон. Негизинен эле биздин мектепте көптөгөн ийгиликтер, жетишкендиктер болот, өзгөчө сүрөт тармагынан дагы. Негизинен эле сүрөт тармагынан эмес, ыр жазуу боюнча дагы жетишкендиктер болуп келет. Эми кооператив атабыздын көптөгөн
биринчи жараткан чыгармалары боюнча, ошолор боюнча дагы да улантып, кооператив атабыздын баскан издерин басып, мыкты сүрөтчүлөрдүн катарын толуктап келген окуучуларыбыз бар. Сүрөт конкурстарын, көркөм окуу конкурстарын, декламация ошолорду өткөрдүк. Ал эми азыр болсом бизде аңгиме болду. Ал болсом ал аңгиме кооперативдин өмүр баяны, бала чагы жөнүндө болду. Кооператив атындагы мектепте сүрөтчүнүн урматына музей уюштурулган. Ал жерге Залкардын тарткан сүрөттөрүнүн нускалары жана окуучулардын айтивке арнап тарткан сүрөттөрү коюлган. Айтиев деген кыргызстандын сүрөтчүлөрдүн бардыгынын устаты болот. Бардыгы билет. Анан ошо балдар эчкибиз каршы болбостон анан бери бирден экиден чогула берет экен бул. Ошентип баштадык азыр. Анан Айтиевдин өзүнүн чыгармасы боюнча бул жерде бир гана Айтиевдин бир эле атасынын портрети, бул 37-жылы тартылган. Атасынын портретинин копиясы өзү эмес. Анын сүрөттөрү боюнча болсо Кыргызстан эмес, Ош областында Айтиевдин 3 эле эмгеги бар. Бул бизге аябай өкүнүчтүү. 110 жылдык маареке Тургунбай Садыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейинде уланды. Анда СССРдин жана Кыргыз СССРдин эл сүрөтчүсү, Кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү Залкар инсан кооперативдин 110 жылдык маарекесине карата сынактын жыйынтыгы чыгарылды. СССР учурунда Союздун желеги кызыл болгондо, анан мен ошон үчүн мына өзүм тарткан фондо кызыл түстөрдү көбүрөөк колдонуп, анан согушка барган учурунда көрсөтүп, тарыхый бир бияка азыркы кийинки учурларга иштеген учурларына келгенге чейинки мезгилди тартып көрсөтүп келди да. Улуу сүрөтчүнүн 110 жылдык маарекесине карата кароо сынакка кооперативдин улуу мурасы аттуу темада аткарылган жумуштар 1-июндан 31-августка чейин кабыл алынган. Кароо сынакка 29 катышуучудан 53 жумуш келип түшкөн. Бул иш-чаранын жүрүшүндө жеңүүчүлөр аныкталып, кызыктырылуучу белектер берилди. Кооператив чоңотабыздын калтырып кеткен немесини биз да даңызалашыбыз керек, элге жеткиришибиз керек. Муну менен биздин жаш буундарда өнү эстетикалык жагынан, маданият жагынан өсүп, улууларды сыйлап, ата-бабаларды сыйлап, алардын калтырган эмелерин унутпай дагы өркүндөтүш жагынан мына эми көргөзмө конкурстун мааниси да терең. Жана биз да ошого аракет кылдык. Ош облусунун аймагында кооперативдин 110 жылдыгына карата атайын иш-чаралар планы иштелип чыккан. Бүт бардык райондук мекемелерде, ар кандай жанрда конкурстар, эсселер жазылды. Билим берүү мекемелеринде, маданият мекемелеринде атайын ачык сааттар уюштурулду. Облустун аймагында ушул бардыгын бириктирип бүгүн ушул жыйынтыктап атабыз. Иш-чараны өткөрүүнүн негизги максаты Залкардын талантын муундарга мурас катары тааныштыруу жана жаш сүрөтчүлөргө дем берүү болуп саналат. Асель Эрмекова, Бекмырза Рабидин уулу, Нурзада Кулмурзаева, билим жаңылыктары, Ош шаары. Көрсөтүүбүздү дүйнө жүзүндөгү билим жаңылыктары улантат. Орусиялыктар дагы бир жолу Бавариянын жогорку окуу жайларынын магистранттары жана докторанттары үчүн Байхост стипендиясына кайрыла алышат. 2022-жылдын жазынан бери саясий кырдаалга байланыштуу орус жарандыгын алган студенттерге каражат бериле элек болчу. Бирок сентябрь айында бул чектөө алынып салынды. Эске салсак, Байхост стипендиясы борбордук, чыгыш жана түштүк Европанын студенттери үчүн. Негизги шарт магистратура жана докторантурага тапшыруу же Бавариядагы университеттердин биринде 1 жылдык стажировкадан өтүү. Академиялык өргүүгө чыккан күндүзгү бөлүмдүн студенттери жарым-жартылай мобилизациянын алкагында аскерге чакырылбайт. Академиялык өргүү мезгилинде алардын санына карабастан окуу үзгүлтүккө учурабайт жана студент жогорку окуу жайдан чыгарылбайт. Андыктан ал аскерге чакырууну кийинки мөөнөткө калтыра алат деп жооп берди Explain Ref порталынын суроосуна. Андыктан ал аскерге чакырууну кийинки мөөнөткө сактап кала алат. Ушуну менен бүгүнкү алынган билим жаатындагы жаңылыктар соңуна келип жетти. Амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.